Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында маңдайында турган даяр кирип эле жашай турган шарттагы 5 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Жери да кенен экен, айланасы бүт песка блоктор менен еврозаборлор менен тосулуптур. Жер кенен 8 сотук, урматтуулар. Эгерде кимде-ким шаардын четинен жер үй издеп жаткан болсоңуздар, анда дал ошол издеп жаткан үйүңүздөрдү таптык, видеого тартып жатабыз. Анда аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Ичинде бардык шарттар, шаардагыдай шарттар каралган. Жери эң негизгиси мына кенен экен, достор. Кошумча курулуш курсаңыздар дагы болот. Ээсинин айтымына караганда, бул үйдүн ээсинин айтымына караганда, өзүнө деп жашаймын деп нөлдөн бүт өтө сапаттуу курулуш материалдарын, акча каражатын аяган эмес экен. Караңыздар, үйдүн сыртынан дагы көрүнүп турат. Мынакей. Жүрүңүздөр, эми сиздерге келүү жолдорун көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Урматтуу достор, мен азыр Ош Ноокат трассасынын боюнда Жапалак айылынын өзүндө турамын. Маңдайымда турган бардыгына белгилүү элдик маркетини билесиздер. Анын жанында мечит жана чоң садик бар. Эми ушул светофордон сиздер Ош жактан келген болсоңуздар, сол капталга буруласыздар. Мен көрсөтүп жаткан ушул асфальт көчө менен түз барсаңыздар, тактап айтканда бир 300-400 метрден кийин оң тарапка бурулган Шакир Ажи көчөсү бар. Ошол жака бурулган деле жанагы биз айтып жаткан сатылуучу үйгө барасыздар. Жеринен кенен маалымат беребиз. Негизи экинчи жол дагы бар. Ак Тилек жактан 40 гектар жактан дагы түз чыгып келсеңиздер болот, достор. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келе бересиздер. Бул жерде Шакир Ажы Зулпыкаров көчөсүнө оң тарапка буруласыздар. Бир 100 метрдей жогору чыгып келсеңиздер, жолдун оң тарабына бурулсаңыздар, мына ушул еврозабор менен тосулган маңдайыңыздардагы үй келет. Кирип келе бересиздер, достор. Караңыздар, ремонттору жапжаңы бойдон сатып алгандан кийин той аштарды өткөрсөңүздөр дагы даттаяр, достор. Кар жайбы, мөндүр жайбы, жамгыр жайбы, эч кыжалат болбой, жакшылык иштериңиздерди аткара бересиздер. Тосмолор дагы тосулган, суулар кирген, тапан таштар, брусчаткалар басылыптыр, достор. Үйдүн узун туурасы 11,5 га 12,5. Сырткы фасадтарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына жетки траверти менен өтө кооз кылып жасап коюптур. Бул үй негизи 2 кабатка ыңгайланышкан экен. Подвалы дагы целый подвал, достор. 5 бөлмө болсо, ылдыйы дагы 5 бөлмө экен. Так, көрдүңүздөр, бул жагына кошумча үй салып деле сатсаңыздар болот. Жок, кенен жерде жашайм десеңиздер, анда бул жагын каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Курук, көчөт, эч нерсе жок. Каалагандай кылып пайдалана бересиздер. Суу бул жерден ызылдап чыгат, достор. Эми үйдүн ичине кирерден мурда сырттагы нерселерди көрсөтүп коелу, андан кийин ички бөлмөлөргө киребиз. Бурчта бул жерде сырткы ажаткана жайгашкан. Бүт бардык жер стяжка болгон, достор. Ылай дебелебейсиздер. Бул жер болсо ашкана кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Мынакей топлый пол болгон душ. Бул жерде болсо отопление, печкалары турат, достор. Көмүрдү алып келип сала бересиздер, үй жылуу боло берет дегендей. Бүт бардык система болгон, достор. Заводской плиталар басылган. Мына өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Бул биринчи бөлмө, бул кире бериш дагы бир бөлмө, бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул жак өзүнчө бир бөлмө. Бул жактагы кыскасын айтканда кененчилик. Бул жер дагы бир бөлмө. Жалпы ушу 5-6 бөлмө. Үйдүн ал жагынан кирип, бул жагынан чыгып, бул жагынан кирип, нар жагынан чыгып кетсеңиздер дагы болот. Мынакей, кошумча тапчан, 3 очок, наркы беркилерди кылам десеңиздер, бул жакта месталар кең эле экен. Ал жагын эми сатып алганыңыздардан кийин өзүңүздөр каалагандай планыңыздарга жараша кыла бересиздер. Кафель менен мына тепкичтер дагы орун алыптыр. Кана бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу агыргө сиздерге насип кылсын. Темир брондолгон эшик аркылуу кирип баруудабыз. Бул өзүнчө бут чечмей жер, мына прихожкасы. Кана бисмилла. Эки тарапка ачылуучу жыгач эшиктен кирип баратабыз. Вау. Сону не. Үйдүн аурасы адамды өзүнө тартып турат экен. Караңыздар. Жаңыдан ремонт болгону байкалууда. Бир дагы терек кошулган эмес дейт ээси, бардыгы саснадан. Киргенде мына бүт бардык эшиктери жыгачтан экен.
Полу болсо жылтырайт менен лактап коюптур. Отоплениялар келген, моющавыйлар бир түстүү, жанагындай гүлдүү түстүү эмес. Көзү чарчатпайт экен. Натужный потолок болгон. Бул жанагы таштамайдан кийин эле натужный потолок болгон эмес. Жанагындай утепление болгон, ар кандай болуп гипсокартондор ташталып, андан кийин бул нерсе болуптур да. Калганын үйдүн ээси кенен айтып берет достор. Софиттер жанып турат, лампалар бар, люстралар илинген. Оң жактан баштай берели. Бул биринчи комната, детский комната достор. Мына гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилип, потолок обойлору чапташтырылып, мына ушундай чакан бөлмө, бул жаш балдар бөлмөсү. Бул болсо зал, 2 канаттуу эшикти ачып кирип бара алабыз. 6га 3,5 болгон зал. Көчө тарапты караган 2 чоң терезеси орун алган, пластик терезелер, 2 батарейканын орун алган жылуулуктун, мынакей. Натужный потолок, люстранын орду каралган, софиттер жанып турат. Андан кийинки бул бөлмө ата-энелер, улгайган ата-энелериңиздер болсо, ошолордун бөлмөсү деп койсок дагы болот. Бул дагы ошол 3,5га 3,5 дээрлик. Жакшы, занавескалар дагы тартылуу экен. Бул жакта болсо кухня. Кухня кылып пайдалана бересиздер. 3,20га 3,80 узун туурасы. Бул жакта эшиктин орду каралган экен, бирок азыр жабылык, жаап коюптур. Кааласаңыздар ачып, сырттагы үй чочок, тапчандарга каттай турган эшик ачып алсаңыздар болот. Вытчкалар орун алган ар бир бөлмөдө. Бул жери ошол 2 үйдү жылытуучу кыш печкеси орун алган. Полдору бүт жыгачтан. Мынакей. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Потолок бул жагы МДФ каражаттары менен кооздолуптур. Ортолугу кафелденген печканын жогорку тарабы. Демек, урматтуулар, жактыбы? Үй сонун бекен. Эми өзүңүздөр келип тагын бир көрөсүздөр го дейм. Бул жагы ошо шаардагыдай шарттар каралган. Стиральный машина, септиктер бар, жуунучу өзүнчө септик, ажаткананыкы өзүнчө. Аристон бар, вытчкалар иштеп турат достор. Кафелденген, асты кафелденген. Анан бул жерде жылуу пол дагы орун алган сөзсүз. Отопление тоже кирген достор. Урматтуулар, кирип эле жашай бересиздер. Той аштарды өткөрө бересиздер. Бул жакта ата-энелер уктоочу бөлмө дагы каралган. Мына ушул жерде калып кетпесин көрсөтүп коеюн. Унутуп кала жаздадым. Ата-энелер уктоочу бөлмө чакан, көрдүңүздөрбү, тыпыйган. Ушул жерде коргон жакта, огород жакта эмне болуп атат, эшиктин алдын бүт ушул жерден көз чаптырып турсаңыздар болот экен, урматтуу достор. Эң негизгиси мага бул үй жакты, урматтуулар. Электромонтаждар дагы евромонтаж болгон достор. Заман талабына ылайык. Эми баасы канча болот экен деп атасыздар да, туурабы? Баасын айтайын. Ээсинин айтымына караганда, бул жерлерде жер жок, жер кымбат. Бул бир чек, кызыл документтери бар. Кенен 8 сотик. Кенен жашайсыздар. Баасы $139,000 бааланды. Бир аз эле кеми болот, албетте. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү жок. Эгер ээси менен сүйлөшөбүз дей турган болсоңуздар, жакшы сунушуңуздар болсо, чалып көрүңүздөр. Балким сунушуңуздар туура келип калышы мүмкүн. Бирок накталай акчага сатылат экен. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге ушул үй насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр. Ушул жерден өнүп өсүңүздөр, көбөйүңүздөр. Жакшылыктарда жолугушуп жүрө берели. Сиздерге бул үй насип кылсын дейли. Ак жолтой үйлөрдөн болсун. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Дагы баса достор. Документтери так. Анан мечит, мектеп, бала бакчалар бар. ФАП 100 метр нары жайгашкан. Анын жанында бала бакча, чоң бала бакча. Бул жерде мечит жайгашкан. Мектеп дагы жакын эле жерде жайгашкан. Жапылактын мектебине барса болот, Ак Тилектин мектебине барса болот. Кыскасын айтканда, Ош шаарына караган жер, келечеги бар, өнүп өсө турган жер. Интернет кабелдери тартылып, түнкү жарыктандыруулар дагы орун алган экен көчөлөрдө. Далил катары көрсөтүп коеюн, мынакей, прожекторлор бар достор, мына. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Бул үй сиздерге насип кылсын. Тойлор болсун.